Азыр мен никак ипотека сыяктуу төлөгөнгө вообще кудуретибиз жок биздин. Үйүбүздө отур эле, биз жүдө кыйланып келдик. Биз бүгүн Краснофлотска көчөсүнө келдик. Бул жерде былтыры мэрия үйлөрү бузулгандарды көчүргөн. Бул үй муниципалдык ипотекалык компаниянын үйү. Бул жерге 66 үй бүлө көчүрүлгөн. Ар жерден, Ош шаарынын ар жеринен көчүрүлгөн адамдар. Буларга бирөөлөрүнө 3 комната, бирөөлөрүнө 2 комната батирди ошол бузулган үйлөрдүн эсебинен компенсация катары берген. А бирок азыр бизди чакырган булардын себеби буларга мэрия тараптан ошол айырмасы чыгып калган квадратный метрлерди ипотека катарында төлөп кутуласыңар 10 жылдын арасында дептир. Бирок мэрия кантип эсептейт айырмасын? Эски үйлөрдү төмөн оценка кылып койгон. Ошол себептен азыр мына МИПтин үйлөрү 1 квадратный метр $950 эсептелген экен. Ошон үчүн чоң айырма болуп атат. Ал айырманы төлөй турган акыбалы жок бул элдердин. Анткени мэрия былтыры көчүрүп атканда оценка кылдырбай эле, келишим түздүрбөй эле ооз-эки эле киргизип койгон. Биздин бузулуп кеткен үйүбүздүн оценкасы тууралуу эч кандай сөз болгон эмес. Ал жерге Жеңишбек Токторбаевич мурунку мемлекет кылып туруп жана замы Замир Юсупов Санат деген, анан Жакшылык деген азыркы ошо төртөөнүн бири эле Жакшылык деген баласы калды, муниципалдын жетекчиси болуп калды. Азыр ошол нерсени ойлоп чыгып атат. Оценканын эмнеси жаман? Биз себеби эмне кылып туруп бул үйгө акча үстүнө кошуп төлөп калып атабыз биз. Өзүбүздүн жерибизден келип бул жерге биз акча төлөп калып атабыз. Бул үйдү биз эмне кылып туруп 5 миллионго бааладык. Разницасы 2 миллион чыгып атат. 2 миллионду сиздерге жеңилдик кылып берип атабыз биз деп 10 жылга 15 жылга ипотека түрүндө сиздерге оформление кылып беребиз, кыйналбастан төлөй бериңер деп ошентип чыгып. Ошондон биз мына карапайым эл көтөрүлүп чыгып атабыз биз. Биз кайсы акыбалыбызга биз бул ипотеканы төлөйбүз. Бизге баш алмашасыңар дегенде биз макул болгонбуз ошого. И то притом бизге срок койгон. Бир жумадан эмес, бир айдагы эмес. Бизден канча оокаттарыбыздан зыян кылып, мусорго ыргаткан, мусорго ыргытып келди, сатканын саткылды. Бергенин жөн эле берди, канча биз жапа тарттык мисалы үчүн, зыян тарттык. Ооба, бизге жок, бул биз туура эмес, биз нааразыбыз. Бизде ошол жерлерибизди кайра кайтып бергиле десек, жок, аркага жол жок. Биз бербейбиз силерге деп атат. Ол казбай эле меникин вообще кошунама берип коюптур. Анан кошунам неге алып алдыңыз десем, мен сатып алдым дейт. Неге сатып аласыз десем, мага мэрия разрешение берген дейт. А мен айттым, мен эч кандай, мен айттым, документ менде болсо. Мен анда жашабайм бул жерде. Жерим кайра бергиле десем, жок, бербейбиз. Вы не имеете права. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состоянияга түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетиңиздерди суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламды сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. Мбанк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде оденги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк, учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.